Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мага окшоп жалкоолонуп, бирок манты же оромо жегиси келаткандар үчүн сонун лайфхактын көргөзөмүн. Ал үчүн картошка менен пиязды алып, аларды жууп тазалап, картошканы кыргычтан өткөрүп алдым. Ал эми пиязды болсо ушинтип майдалап туурап алдым. Татымына жараша үйдө бар приправаладан кошсоңуздар болот. Мен 1 чай кашыкта кара мурч жана туз жана дагы 3 аш кашыктай өсүмдүк майынан коштум. Аны сөзсүз кошуңуздар керек болот. Биринчи кашык менен аралаштырып алдым, андан соң колум менен жакшылап аралаштырып алдым. Ошондо даамы сонун болуп калат. Аралаштырып бүткөн соң биздин начинкабыз даяр болуп калды. Эми биз ушундай магазинге барып, мен лаваш эле сатып алганмын. Лавашты ачып, аны дагы жакшылап өсүмдүк май менен майлап алдым. Эми начинкасыны үстүнө жакшылап бирдей кылып салып алыңыздар. Салып бүткөн соң аны колбасадай кылып ороп алуу керек болот сөзсүз түрдө. Ороп бүткөн соң бир четке кое турабыз. Мант казанга муздак суудан куюп, кайнаганына чейин күтөбүз. Кайнап чыккан соң листти өсүмдүк май менен майлап, камырды коюп, камырдын үстүнө дагы өсүмдүк май менен майлап, кайнаган суунун үстүнө камырыбызды коебуз. Капкагын жабып 35-40 мүнөттө бышырып алабыз. Мынакей биздин оромобуз бышып чыкты. Аябай даамына сөз жок. Сөзсүз жасап көрүңүз. Жакса лайк басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.